коомдун өнүгүшүнө зор салым кошуп келе жаткан апаларыбыз деги эле жалпы аялзат экенин эч ким тана албаса керек. Май айынын 3-жекшемисинде энелер күнү белгиленип келет. Бүгүн жалпы асылзат айымдарыбызды майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Ал эми бүгүн майрамга отурлай, бүгүн өзгөчө каарманыбыз бар. Алдыда сиздерге тааныштырабыз. Көргөндөй эле мен азыр 152 автобуста бара жатам. Негизи троллейбус айдаган айымдарыбызды көп эле кездештиребиз, бирок автобус айдаган айымдарыбыз чанда гана десек болот. Анткени автобусту көпчүлүк учурда мырзаларыбыз айдайт эмеспи. Ал эми азыр жүрүп жаткан автобустун айдоочу айымы Саткын Бүбөжө менен жакындан таанышабыз. Учурда азыр жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткандыктан биз азыр ага тоскоол болбой туралы. Бир аздан соң тыныгып болот, ошондо кепке тартабыз. Айымдар айдаган аябай жакшы экен. Мен биринчи кирип келгенде көзүмө аябай жакшы көрүндү да, кызчы. Анан маршрутка караганда автобус жакшы экен да. Мындай жүргөнүңө да жакшы экен, жеңил, кенен, бала чакага деле. Айдап бараткан кызды көрүп алып, мен дагы ушундай мага жакты да. Кыздар айдаса деле болот турбайбы, жакшы экен деп. Өзү да татынакай кыз экен. Негизи жүргүнчүлөр үчүн, биз үчүн автобус эң жакшы ыңгайлуу экен да. Айымдар айдаган ыңгайлуураак, анткени булар туруктуу келишет, сезимдүү келишет да, шашышпайт, этияттык менен айдашат, шашпай келишпейт. Ошондуктан мен айым айдоочу. Бүгүнкү энелер күнү менен куттуктайм, бүт дүйнө жүзүндөгү энелерди куттуктайм. Особенно Кыргызстандагы энелерди куттуктайм, баарына ден соолук каалайм. Өмүрлөрү узун болсун, ушу тарбиялап аткан балдарынын только жакшылыктарына күбө болуп жүрө берсин. Небере чөйрөлөр болсун, ошо. Балдардын баары куттукташат, ошо. Энелерди аласыз. Эми балдар колунан келишинче белектерди берет да. Болгон белектердин баары эле бизге чоң белек болот да. Жакшы. Ошо. Дагы бир суроо кетейинби? Автобус айдаган айымдар ыңгайлуубу сиздерге же мырзаларбы? Айымдар ыңгайлуу да, жакшы айдашат. Мен өзүм ушу маршруткага көп чыгам аябай, ошо. Буга да кааларым ден соолук, өмүрү узун болсун. 152 маршруткада ошо кыздар ушул автобусту айдашат. Аябай малатсы. Кыргыздын кыздары аябай малатсы. Прям карачы, даже эркектер, кээ бир эркектер айдай албаган автобус айдап, элдин жакшылыгын тияктан бияка ташышып, ушул автобус айдаган кыздарга аябай иштерине чоң ийгилик. Малатсы. Кыргыздын кыздары вообще малатсы. Баарыңыздарды эне күнү менен куттуктаймын. Баары көп жашап, ооруп, ден соолукта болушсун. Баарына ата-эне өзүнүн мээримин бере берсин. Энелер баары аялзаттын баары колунан келет да. Аялзаттын колунан баары келет. Уважаемые пассажиры, пользуйтесь картой. Апалар да күнү Можно приобрести водителя. куттуктуу болсун. Баардык жер жүзүндөгү энелердин майрамы менен куттуктайм. Баары ден соолук, балдарынын жакшылыгын көрүп эле ушу жашоодо тынч болуп жүрө берсин. Апамдын ден соолугу чын болсун. Өзүң эне болгондон кийин энени баркым келет экенсиң. Ошо ден соолугу чын болуп эле биздин маңдайыбызда жаркылдап жүрө берсин. Самый ден соолук. Анан эң эле мындай өтө эле көйгөй бар да, бул жолдордун абалы ошо. Көпчүлүк жерлерде тар, өтө көчөлөр тар. Мурунку кезектердеги бир 20 жыл аралыгында, 20 жыл мурунку аралыктагы адамдар үйлөрүн отурукташып
үйлөрүн жасашканда ошо жолдун чегине чейин чыгып кетишкен да. Мисалы жөө адамдар үчүн любой жерлерде болобу тротуар болуш керек да. Анан ал тротуарлар жок, жолдун эсебинен вообще эле тротуар жок. Тротуардын эсебине 4 метрден ошо жашоочулар чыгып кеткен. Анан кийин кайра бул тротуар болчу жер жолдун эмесине кирип калганда, составына кирип калганда өзүнчө кетпей. Ал деле өтө кооптуу болот да. Мисалы пешеходдор өзүнчө проезжий машиналар жүрүп аткан жак менен басышпайт да алар. Өзүнчө болуш керек. Мына азыр биз каттап аткан 105 маршрут менен 152 каттаган жак бар азыр. Зеленая көчө, ошо волна деп коет экен. Ошол жерден азыр өзүңүздөр күбө болсоңуздар керек. Абдан тар көчө. Мисалы бир-бирибизге бет маңдай келаткан билет алабы. Мени кой берип коюп туруп, анан кийин ал өтүш керек болот. Же нар жактан келатса, мен өткөрүшүм керек ушундай. Ошо өтө неме кооптуу нерселер да ошо. Менин поколениямдагы коллегаларым көбү азыр опытный троллейбус жаатында чогуу иштегендердин жарым процентинен көбү 60% десем болот. Алар ошо как раз Москва жергесинде иштеп жүрүшөт да. Алар азыр мондай жаңы техникалар, жаңы автобустар келгендигине байланыштуу бул жака келип иштешсе абдан жакшы болмок. Жумушчулар баягы жаңы маршруттар ачылып атат, жаңылануу болуп атат. Үйлөрүн менен чогуу, үй бүлөсү менен чогуу баягы алыста жүрбөй бул жактан иштешсе абдан жакшы болмок да. Мигрант болуп жүрүшөт. Анан жаңы бүткөн категорияны жаңы бүтүп алгандар бар, жумушка киргендер. Мен алардын бир-экөөүн гана таанып калдым, анан калгандарын ошолор баягы инструкция бизде правиланы сакташ керек, жакшы жолдон скорость установленный, жилой моундай адамдар жашаган жерде скорость ограничения бүт знактар илинип турат. Ошол белгилерди колдонуп иштейм мен. Жол белгилерин колдонуп иштейм. Эң эле самый грубый нарушение бул бизде айдоочуларда пешеходду өткөрбөй койгон, анан кызылдан өтүп кеткен. Ушул өтө аябай самый грубый нарушение болуп эсептелет. Бар, азмаз. Мисалы мага айырмасы эми тигиде уголь үстүндө 2 токоприемник улам жаан болгон сайын которуп туруш керек болот. Ал калбай калат да. Бир конечкадан бир круг айланып келгенче. Мында болсо баягы машинаны даярдайсың, низковольтныйдан баштайт дегендей. Аккумуляторду күйгүзүп, калган агрегаттарды кошуп, от алдырып, мына контрольный измерительный приборлор деп коет мында деген суунун температурасы, скорость көрүнүп турат бул жерде. Май, мотордун майы, ушуларды карап иштешибиз керек болот. Жободо бизде ошондой. Мына өзүңүздөр көргөндөй биз баардык жүргүнчүлөрдү түшүрдүк дагы. Акыркы аялдамага келдик. Биз азыр Саткын Бүбү эже менен кененирээк жакындан таанышабыз. Биздин эжебиз жакшы, кесиптешибиз жакшы, анча эркекке караганда жакшы айдайт. Анан бизге үлгү болот.
башка эмелерге караганда жакшы айдайт. Троллейбуста айдаган мурда азыр бизде иштеп атат. Мен жумушка киргенде уже жумушта жүргөн экен, биякта иштеп аткан экен. Негизи көп эле мырзалар да кесиптештериңиз айымдар аз эле болуш керек. Бизде эле го дейм, 152 маршрутта эле автобуста 2 эже бар. Бири Саткынчы, бири Махбатчы. Биз ушул 7 канал жамааты энелер күнүнө карата ушундай сонун берүү даярдап жатабыз. Анан Саткынбү эже боюнча да айтып кетпедиңизби? Анан келиңиз эми жалпы кыргыз элин бүгүнкү энелер күнү менен куттуктап кетсеңиз болот. Өзүңүздүн апаңызды, кыргыз элин. Ушул эми 7 канал аркылуу апамды куттуктап кетейин. Ар дайым балдарыңызды сый урматын көрүп жүрө бериңиз. Майрамыңыз менен апа. Жалпы автобус айдоочулардын эс алуучу жери экен жана ошондой эле тамак таануучу дагы жер экен. Биз азыр тыныгуу 10 мүнөттүк тыныгуу учурунда Саткынбү эже менен жакындан таанышып, суроолорубузду берип алалы. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр Кудайга. Алгач эле таңыңыз кантип башталат? Ошол кызык болуп атат бизге. Таңыбыз 4-тө ойгонобуз. Дежурный автобустар жумушка алып келет. Айдоочу күбөлүк менен диспетчерскийге барып путевой лист алабыз, медиктен өтөбүз. Ден соолук азыр анткени давление болуп калышы мүмкүн, коллективдер арасында көптөгөн ден соолугуна жакшылап кароодон өтүш керек болот. Андан кийин барып эле машинаны даярдайбыз, баарын жакшылап текшерип чыгабыз. Баардыгын, фараларын, сырткы келбетин, сынган жерлер жок, дөңгөлөктөрүн, состояние шин деп коет, кузовтору эч кандай мындай мята болбош үчүн дегендей, кайры бир жери урунуп калса, чийилип калса дегендей. Эже анан рульга отурган алгачкы кезиңиз эсиңиздеби? Анткени ошончо бир жоопкерчилик да артыңызда. Корктуңуз беле, кандай болду эле биринчи жолу отурганда? Анда ал кезекте мен троллейбустан баштаган элем. Ал дагы азыр Абдрахманов Советский деген посттон ылдый түшө береш жерде бир аз замкание болгон. Наталья Степановна деген диспетчер бар эле анда. Звонт эттим, күттүм дегендей заявка берилет андай кезекте. Электрический ток менен 600 ток менен жүргөндүктөн замкание болду машина. Күтөм, чалам, анан Наталья Степановна, эми чыдамың жокпу, күтүп турсаң, жалаң эле линияда сен эле эмессиң, башкалар да бузулуп атат деп. Менде ал убакта деле технически исправный жобого ылайыктуу талапка жооп берерлик машиналар аз болчу анда. Анан ошол биринчи күн дегенде эле. Бирок өтө коркуу сезимин сезген жокмун, мындай толкундануулар болду. Троллейбустан баштагам деп дагы айтып калбадыңызбы? Анан негизи канча жылдан бери ушул тармакта айдоочу болуп эмгектенесиз? 20 жылдан ашты. 20 жыл аралыгында ушул жаатында эмгектенип келем. Жогоруда айтып кетпедикпи, ошо 10 минутадай тыныгуу болот депчи. Анан бир күндө канча жолу рейс кыласыздар? Анан негизи тамактануу учуру кандай болот? Эс алганга жетишесиздерби? Эми 12 мүнөттөн 15 мүнөттүн аралыгына чейин тыныгуу болот. Тамактанабыз ал учурда. 6 рейс 5,5, кээде пробка баягы жолдо өтө унаалардын көптүгүнө байланыштуу бул берилген коюлган талапка коюлган документке жазылган кругтарды деле жазып толугу менен жазаганга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калат. Мындай субботний, воскресный күндөрү жазаса болот, жол бош. Анда будний күндөрү элдер унаалар менен көп пробкалар жок дегендей, затор жок. Ошол мезгилде аракет кылабыз.
Эми шаардын көчөлөрүн 20 жылдан бери иштеп жаткандан кийин бир жадыбалдай эле жатка билсеңиз керек да. Анан ушунча жылдан бери жол эрежесин бузган учурларыңыз болду беле? Жаңы алгач баягы стажер болуп бүтүп жаңы биринчи экинчи айларда учурда баягы шашып айдап пешеходныйдан установленный скорость болуш керек. А мен баягы артымда машина бар деген эме ойдо эле баягы батыраак айдаш керек деп келе атканымда бир гай токтоткон эсимде. Бирок эч кандай деле эч пешеходдор жок эле болгондо ал баягы көзөмөлдө турган экен да, ал сотрудник анан замечание алгам. Жайыраак мисалы азыр сен моундай скоростьто келе атасың, азыр бу жерде пешеход болгондо кандай болмок деген сыяктуу эскертүү алгам. Демек ошо 20 жылдан бери бир гана жолу. Эми андан кийин деле болду. Болот экен баягы жашоодо. Падениялар болду. Ошо жаңы бул автобустардын тетиктери менен, тормоздор кандай, рулевойлор менен кандай өтө талапка ылайык туура адаптация болбой шашылыш чыккан элем линияга. Баягы саат мынча саат берилди. Эми бизде кыргыздарда айдатпайт да, баягы сразу эле саатыңды жазып беребиз дейт, кол коюп берели дейт. Анан чынында баягы машиненин устройствосу менен тормоздарына бут көнүш керек дегендей. Андай нерселер өтө эле аз, ошол жагы мага абдан өкүнүчтүү. Жаңы келген кийинки муундардагы келген жаңы ишке кирген жаш муундарды мурунку иштеп жүргөн стажы көп адамдар ошолор жакшылап эле үйрөтүп коюш керек. Биздин маек өтө кызыктуу уланууда. Саткын ББЖ чындыгында таңкы 4төн баштап түнкү 12ге чейин иштейт экен. Анан мага кызык болуп жатат, деги эле үй бүлөсүнө убакыт бөлө алабы? Кантип бөлөсүз же убакыт? Мен жумушчу саатым узак болгондугуна байланыштуу үй бүлөм колдойт. Абдан ар дайым колдоп турушат, жардам кылышат үйдөгү үй оокаттарына дегендей. Уулум Кубатай, жолдошум Канатбек. Ошондуктан мен алардын колдоосу бар, сиз? Ооба, ошолордун колдоосу менен мен жумушума кандай десем, эч канчалык оорго турбайт. Үйгө келгенде чай-пай, ысык тамак аш даяр. 4 саат, 5 саат эле уктап калат экенсиз да. Выходной күндөрүндө жасап коем өзүм жашынакай үйгө тамак аш. Кайсыл күндөр эс аласыз? Бизде 2 график, же болбосо бир график, бир күндөн. Бир күн эс алып, бир күн иштеп ушундай. Жанатан бери төшүңүздөгү медальга көзүм түштү. Сыйлыктарыңыз боюнча сурагым келип жатат. 20 жылдан бери кандай сыйлыктарыңыз бар, канча медалиңыз бар? Маталар болгон, троллейбус жаатында иштеп жүргөндө. Өтө деле көп эмес, эми бул Даткайым медалын 7 дубанды жетектеген Сурия аттуу эжекебиз түшүп калып, жүргүнчү катары түшүп калып, ошол эжекебиз баягы баатыр энелерди эгистөрөгөн, аттуу баштуу ишкер айымдар, кыргыздын баалуулуктарын иштеп чыгарган кийизди, ала кийиз, шырдак, жашынакай кол өнөрчүлүктө жүргөн апаларыбызды бардыгын колдоп, ошолордун атын чыгарып жетектеген Сурия эжекебиз сыйлаган. Ооба, чакыруу менен. Учурдан пайдаланып Сурия эжеге ден соолук, ыраазычылык билдирем. Негизи эле мекеме тарабынан ушул айдоочуларга колдоо кандай? Анткени сиздин айтууңуз боюнча 20 жылдан бери грамота гана алыпсыз да. Негизи баягы 5-10 жыл иштеген адамдардын эмгеги бааланып бир сыйлыктар берилет да. Эмгек бааланса болуп калар. Троллейбус жаатында грамоталарым бар.
иштеп бул тараптан пока Саткын Бүбөжө, чындыгында сиздин үздүрлүү кылып жаткан эмгегиңиз бааланып, сыйлыктар дагы берилет деген ишеничтемин. Бүгүн дагы интервью алабыз деп келе жатып, сиз менен келдик да бул жака. Ошондо дагы ар бир жүргүнчүгө көңүл буруп, жол эрежесин сактап, бузбай айдап келдиңиз. Чындыгында азыр жол эрежесин бузбай айдагандар балким азырактыр. Сизге ийгилик каалайбыз. Сонун бир маек болду деп ишенем. Ал эми бүгүн энелер күнү дагы бир жолу сизди куттуктайм. Ушундай бир күчтүү айым экенсиз. Негизи эле бул тармакты көпчүлүгү мырзалар алып кетет, анан айымдар үчүн бул дагы оңой нерсе эмес деп айта алам. Келиңиз эми жалпы Кыргызстандагы апаларыбызды куттуктап кетсеңиз болот бүгүнкү майрам менен. Бүгүнкү жалпы энелер күнү менен жалпы кыргызстандык кыргыз журтчулугунун баардык апаларына ден соолук, үй бүлөлөрүнө, неберелерине ар дайым кубанычта болушуп, көз жаштардан алыс болуп, жакшы күндөрдү баштарынан өткөрүп, оор түйшүктө сынбай, жакшы күндөрдү баштарынан өткөрүп келе беришсин. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Айдап жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун ар дайым сактап келген Саткын Бүбөжө менен биз маек кылып алдык. Эмне дейбиз? Деги эле ар бир айым ар тараптан күчтүү болот экен. Бул кесипти аркалап жаткан ар бир автобус айдоочусуна ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз бүгүнкү апаларыбыздын майрам менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.